Назарыңыздарда жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Рахат Кыдыр Токтоева Кутман кечмистер менен бүгүнкү чыгарылышта. Ысык көлдө ЕЭПтин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны аяктады. Анда 15тен ашуун маселе каралып, бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Жарандар мүлк салыгын 1-сентябрга чейин төлөшү керек. Аны үйдөн чыкпастан QR код аркылуу жүргүзүүгө болот. Кара Суу районунда чыктуу той өтүүчүн жүгөрү жыйналууда. Быйыл гектарына орточо 80 тоннадан силос алынып жатат. Ош шаарында президент старт берген 10 мектептин курулушу жаңы окуу жылына карата тапшыруу милдеттендирилген. Президент Садыр Жапаров Чолпон Атада Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен жолугушту. Мамлекет башчы Кыргызстан ЕЭПти тең укуктуу жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү, экономикалык интеграцияны тереңдетүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн маанилүү аянтча катары карай турганын белгиледи. Кыргызстан мындан арыда биримдиктин ишмердүүлүгүнө активдүү катышууга даяр. Садыр Жапаров кийинки Евразия экономикалык форуму 2027 жылы Кыргызстанда ЕЭП органдарына төрагалык кылуусунун алкагында өтөрүн белгиледи. Президент ошондой эле форумга өнөктөш мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды кеңири тартуу аркылуу анын катышуучуларынын чөйрөсүн кеңейтүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы өнөр жай жана агро өнөр жай комплексиндеги биргелешкен кооперациялык долбоорлорду активдештирүүнүн, ошондой эле биримдикке мүчө бардык мамлекеттер үчүн колдоо жана каржылоо механизмдерине тең укуктуу жеткиликтүүлүктү камсыздоонун зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду. Ошондой эле мамлекет башчы Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен жолугушту. Анда эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташууну кеңейтүү, ошондой эле өз ара кызыкчылык жараткан аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алмашылды. Садыр Жапаров кыргыз-армян мамилелерин мындан арыда өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Ал эми Никол Пашинян Кыргызстандын буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен Садыр Жапаровду куттуктап, социалдык экономикалык өнүгүүдөгү жетишим. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Ийгиликтерди белгиледи. Добро пожаловать в Кыргызстан. Кыргызстан салттуу, достук, өз ара сый, урмат жана орток баалуулуктарга негизделген кыргыз-армян мамилелерин мындан арыда өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Сүйлөшүүлөр эки жактуу кызматташтыкка жаңы дем берип, өз ара аракеттүүнүн жаңы багыттарын аныктоого өбөлгө түзөт деп ишенем. Эки тараптуу кызматташтыкты иш жүзүндө өркүндөтүү, өз ара сооданын көлөмүн кеңейтүү, өндүрүштүк кооперацияны өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу зарыл. Спасибо за теплый прием. Кыргызстандын буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктайм. Бул эл аралык аянтчаларда кызматташтыкты тереңдетүүгө кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачарына ишенем. Ошондой эле ал Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүдөгө жетишкен ийгиликтерин белгилегим келет. Өлкөдө инвестициялык долбоорлордун ишке ашырылышы жана экономикалык өсүш жогорку темп менен жүрүп жатат. Бул жетишкендиктер Кыргызстан менен Армениянын ортосундагы өз ара сооданы жана экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жагымдуу шарттарды түзөт.
Ысык көлдө Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйыны өттү. Ага мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жана делегациялар катышты. Жолугушууда азык-түлүк коопсуздугу, жалпы рынокто өнүктүрүү, соода экономикалык кызматташтык жана санариптик багыттар талкууланды. Чолпон Атадагы жолугушуу тууралуу кабарчыбыз Айсана Бакытбекова жеринен баяндайт. Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген жыйыны өттү. Ага Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жана ошондой эле байкоочу өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Күн тартибинде экономикалык кызматташтыкты кеңейттүү жана ошондой эле соода өнөр жай корпорациясын күчөтүү, жасалма интеллекти өнүктүрүү маселелери каралды. ИАИПтин жыйынында негизги көңүл азык-түлүк коопсуздугуна бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев дүйнөдө баалар кымбаттап жаткан учурда өлкөлөр биргелешип иш алып барышы керектигин белгиледи. Ал мындай кырдаалда тез чара көрүүчү бирдиктүү механизмдерди түзүү зарыл экенин кошумчалады. Современные вызовы требуют от нас. Бул багыттагы иштерди күчөтүү керек деп эсептейм. Бүгүнкү чакырыктар биздин кырдаалды талдоону гана эмес, тез чара көрүүчү биргелешкен механизмдерди иштеп чыгууну талап кылат. Айыл чарба рыногундагы абалга туруктуу көзөмөл жүргүзүп, азык-түлүк тартыштыгы же баалардын өсүшү күтүлгөн учурда алдын ала чараларды көрүү маанилүү деп эсептейм. Мындан тышкары өлкөлөр негизги азык-түлүк түрлөрү боюнча ички керектөөнү камсыздап жатканын айтып, өндүрүштү мындан ары кеңейтүү зарылдыгы белгиленди. Ошондой эле үрөн, жер семирткич жана ветеринардык каражаттарды өз алдынча чыгарууну өнүктүрүү сунушталды. Производство сельского хозяйства. Азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо боюнча ишти улантуу өтө маанилүү. Негизги азык-түлүк түрлөрү боюнча ички керектөөнү камсыз кылып жатабыз. Эми сапаттуу үрөндөрдү, жер семирткичтерди жана айыл чарба үчүн керектүү каражаттарды өзүбүздө өндүрүүнү өнүктүрүшүбүз керек. Бул тышкы жеткирүүлөргө болгон көз карандылыкты азайтат. Ошондой эле ИАИПтин жалпы рыногун өнүктүрүү жана бизнес үчүн шарттарды жакшыртуу маселеси дагы каралды. Өзгөчө электрондук соодадагы бирдиктүү эрежелерди түзүү жана товарлардын эркин жүрүшүн камсыз кылуу маанилүү экени белгиленди. Подписываемое сегодня соглашение. Бүгүн кол коюлуп жаткан электрондук соода боюнча макулдашуу маанилүү кадам. Ал бизнес үчүн түшүнүктүү эрежелерди түзүп, товарларды сатууга жана сатып алууга ыңгайлуу шарттарды түзөт. ЭЭПтин бажы кодексине 3-өлкөлөр менен электрондук сооданы жөнгө салуучу өзгөртүүлөр келерки жылдын башында күчүнө кирет. Биздин жалпы максат керектөөлөрдүн укугун коргоо, рыноктун ачыктыгын камсыз кылуу жана мыйзамсыз товарларга бөгөт коюу. ИАИПте бирдиктүү маалыматтык системаны өнүктүрүү маселеси дагы көтөрүлдү. Азыркы учурда 79 маалыматтык процесстин 50 гана ишке кирип, 23 боюнча бардык өлкөлөр толук туташкан. Казакстан бул ишти тездетүүнү дагы сунуштады. В свою очередь, внедрение технологий искусственного интеллекта. Бүгүнкү күндө маалыматтарды туура колдонуу жана талдоо абдан маанилүү. Жасалма интеллект технологиялары чоң көлөмдөгү маалыматтарды иштеп чыгып, негизги багыттарды аныктоого жана туура чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Ошондуктан ЭЭПтин маалыматтык системаларын өнүктүрүү жана бул багыттагы иштерди тездетүү зарыл. Жыйындын жыйынтыгында электрондук соода, биржа рыногу жана илимий кызматташтык боюнча 3 маанилүү келишимге кол коюлду. Ошондой эле транспорттук байланыштарды өнүктүрүү жана бизнес үчүн шарттарды жакшыртуу багыттары дагы каралды. Сегодня главы правительств стран. Бүгүнкү кабыл алынган чечимдер ЭЭПтин ички мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Электрондук соода боюнча келишим бизнес үчүн ачык жана түшүнүктүү шарттарды түзөт. Брокерлер менен дилерлердин бирдиктүү биржа мейгиндигине чыгышы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтөт. Ал эми окумуштуулук наамдарды өз ара таануу, илимий кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарат. Жыйында ошондой эле 3-өлкөлөр менен эркин соода келишимдерин өнүктүрүү, темир жол ташууларын санариптештирүү жана товарлардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн камсыздоо маселелери талкууланды. Ал эми Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны 1-2 октябрда Минск шаарында өтөт. Айсана Бакытбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Ысык көл облусу. Кыргызстан россиялык өнөктөштөргө чийки зат базасын, инвестициялык аянтчаларды, керектүү инфраструктураны жана мамлекеттик колдоону сунуштоого даяр. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков Ысык көлдө өтүп жаткан Кыргызстан-Россия аймактар аралык конференциясында билдирди. Министрдин айтымында өнөр жай, энергетика, туризм, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана логистика тармактары кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары болуп саналат.
Сыдыков Кыргызстан Россиялык бизнес үчүн ачык экенин белгилеп, узак мөөнөттүү инвестициялык кызматташууга кызыктар экенин айтты. Ошондой эле ал Россиянын аймактары менен кызматташууну кеңейтүүгө, биргелешкен ишканаларды түзүүгө жана чакан орто бизнести аймактар аралык долбоорлорго активдүү тартууга чакырды. Мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Абдикарим Алимбаев облус район жетекчилиги жана күч түзүмдөрүнүн катышуусунда кеңешме өткөрдү. Анда кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесин инженердик тосмолор менен жабдуу иштеринин жүрүшү, чегаранын коопсуздугун чыңдоо, мыйзамсыз аракеттердин алдын алуу жана аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүү маселелери талкууланды. Жыйында чегара тилкесинде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге баа берилип, тиешелүү мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү мындан ары өркүндөтүү тапшырмалары берилди. Мамлекеттик чегаранын коопсуздугун камсыз кылуу, инженердик тосмолорду орнотуу иштерин өз мөөнөтүндө жана сапаттуу жүргүзүү, ошондой эле аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүү боюнча конкреттүү чечимдер кабыл алынды. Белгилей өтсек, чегара тилкесине зым тосмолорун тартуу иштеринин алкагында 6 августка карата Баткен облусуна кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасынын 160 чакырым 558 метр аралыгы тосулду. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы күздө Талас шаарында өзгөчө шаң менен белгиленет. Ага карата көчөлөрдү көрктүү кылуу жана тургундарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында облус борборундагы көп кабаттуу 70 үйдүн жана мекемелердин сырткы көрүнүшү жаңы дизайнда жасалууда. Жумуштарга президенттик фонддон 250 миллион сом бөлүнүп, курулушту жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алууда. Талап боюнча фасадтарды оңдоо иштери август айынын 25-ине чейин толук бүтүшү керек. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык жумушчу иштеп жатат. Белгилей өтсек, көп кабат үйлөрдүн жана мекемелердин тышын заманбап абалга келтирүүгө багытталган мындай ири оңдоо иштери биринчи жолу болуп жатат. Мындай аракетти шаар калкы жактырууда. Аябай эме болчумун да, нааразы болуп эле, ушуну өздөрү деле оңдошсо эл деп ойлочу элем. Мынакей азыр өзүбүздүн өкмөтүбүз оңдоп атат. Сонун өзүнчө шаар болуп, эми Талас шаары десе жарашат. Бүгүнкү күндө жалпы 70 объектиде фасад жасоо иштери жүрүп жатат. Анын ичинде 6 соц объект бар, калгандардын баардыгы жеке турак жайлар да. Ошо шаардагы биздин 6000 квадраттагы бүт жеке турак жайлардын баары жасалып жатат. Урматтуу президенттин Турукташтыруу фондунан акча каражат бөлүнгөн 250 миллион сом. Жумуштар бир дээрлик 40-50% бүтүп калды. Жарандар мүлк салыгын 1-сентябрга чейин төлөшү керек. Ал үчүн салык кызматына барып, кезек күтүү кажет эмес. Бардык жумуштарды телефондон жардамында аралыктан аткарууга мүмкүн. Айрым категориядагы адамдар бул салыктын түрүнөн бошотулган. Ал эми салыкты төлөбөгөн жарандарга туум кошулат. Толугураак кезектеги материалда. Жарандар мүлк салыгын 1-сентябрга чейин төлөшү зарыл. Аларга жер тилкеси, үй, батир, коммерциялык багыттагы жайлар кирет. Төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн салык кызматынын бөлүмдөрүнө барып кезек күтүү кажет эмес. 1-сентябрга чейин төлөө үчүн атайын бир компания жүрүп атат. Биз ушул салык төлөөчүлөргө кеңири айталы деп атабыз. Сол 1-сентябрга чейин калтырбай, ушул салыктарды өз убагында төлөп койсо. Ушу биздин жарандар салык төлөөчүлөргө жеңил болсун деп атайын ошол автоматтык эсептөөлөрдү жүргүздүк. Ошондуктан мен айтат элем, ушул биздин салык төлөөчүлөр салык кызматына барбастан атайын жеке кабинетине кирип, жеке кабинетинде ошол канча салык төлөйт, кандай эмнеден төлөйт, кандай төлөйт баардыгын көргөзүлгөн. Мүлк салыгын төлөө жеке кабинет аркылуу жүргүзүлөт. Ал баардык жарандар үчүн жеткиликтүү. Алгач салык төлөөчү жеке кабинет аркылуу мондай логин паролю менен кирет. Башкы бетинде салык төлөөчүнүн салык милдеттемеси чыгат. Салык милдеттемесинен бул жерде карыздары көрсөтүлгөн башкы бетинде эле. Буга киргенде дароо төлөө деп чыгат. Ушунуга киргенде бул жерде бул бетинде QR код караштырылган, автоматтык түрдө өзүнүн жеке телефону аркылуу QR код аркылуу төлөсө болот. Мүлк салыгын төлөөдөн айрым категориядагы жарандар бошотулган. Алар улуу ата мекендик жана Афган согушунун ардагерлери, ошондой эле Чернобыль апатынын катышуучулары.
салык кодексинде атайын 409 жана 411 беренелерде көргөзүлгөн. Улуу ата мекенди согуштун катышуучулары, Афганистан жергесинде жана согушка катышып келген жарандар, ошондой эле биздин жанагы Чернобыль авариясына катышып келген жарандарыбыз үчүн, биринчи, экинчи топтогу майыптарыбыз үчүн, анан ошо бала кезинен майыптарга атайын бошотуулар берилген. Андан сырткары жер салыгынан бошотуу боюнча ошол пенсиялык возрастка жеткендер атайын ошол жер салыгынан бошотулат. Салык кодексине ылайык 80 чарчы метрге чейинки батирлер жана 150 чарчы метрге чейинки үйлөргө салык алынбайт. Жогоруда айтылган аянттан ашкан турак жайларга төлөм милдеттүү болуп эсептелет. Ал эми салык кызматы 1 сентябрга чейин төлөбөгөндөргө 0,9% өлчөмүндө туум кошуларын эскертет. Бакберди Баязбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Кара Суу районунда кышка тоют даярдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Дыйкандар силоско арналган жүгөрүнү жыйноо менен алек. Райондогу 28 000 гектардан ашуун сугат жердин 12 561 гектарына жүгөрү айдалган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1100 гектарга көбөйүп, түшүмдүүлүк да кыйла жогорулаган. Кара Суу районунда чыктуу тоют камдоо иштери кызуу жүрүүдө. Алардын катарында Зиябидин ата өрөөнчүлүк чарбасы да жүгөрүнүн пионер сортун өстүргөн. Чарбанын кызматкери Норузбек Абдиманаповдун айтымында, акыркы жылдары бир нече сорт сыноодон өткөрүлүп, жогорку түшүмдүүлүгү жана сапаты менен дал ушул сорт тандалган. Бул жердин аянты 10 гектар, өзү негизи 100 гектардан 150 гектарга чейин жылына жүгөрү сортун эгебиз, пионер сортун. Түшүм жакшы. Аймал жүгөрүн эккенде амофос 5 в 1 кошуп сепкенбиз. Эгип жатканда, талага эгип жатканда амофос кошуп эктик. Кийин мочавина бердик, азот бердик. Ошону менен азыр 3-суусун сугарып бүттүк. Азыр тоюткандоо убагындабыз. Заманбап комбайн түшүмдү бир эле учурда ооруп, майдалап, түздөн-түз жүк ташуучу унааларга жүктөп берүүдө. Бул ыкма убакытты үнөмдөп, таладагы жумуштун натыйжалуулугун арттырат. Быйыл ар бир гектардан 80 тоннага чейин сила салынууда. Буга чейин Фито, Майами, Кытайдын сортторун эгип жүргөнбүз, өзүбүздүн алато сортторун эгип жүргөнбүз. Ошолорго караганда түшүмү аябай жакшы. Мунун мардеги бир аз кичигирээк болот, анан айланасында турган дан көбүрөөк болот. Азыр эми бул силоз кылып оргондун бир себеби бул эми жугумдуураак, анан тезирээк, батыраак, эртерээк малды семирткенге жардам берет. Райондогу 28 000 гектардан ашуун сугат жердин 12 561 гектарына жүгөрү эгилген. Учурда силоско арналган түшүмдү жыйноо кызууланууда. Дыйкандардын басымдуу бөлүгү жогорку түшүмдүүлүгү менен айырмаланган пионер сортун тандашкан. Негизи мына бизде пионер деген үрөндү аябай биздин дыйкандар жакшы өздөштүрүшкөн. Себеби бул мына акыркы мезгилде 15-20 тоннадан жүгөрү данын берип жатат. Андан тышкары жанагы Россиянын, Турциянын, мына Казакстандын будан деген сорттор, шулар бүт ушул силоско жыйноого аябай жакшы берип атышат. Ушул жылы Кытай Республикасынан чыгарылган атайын ушул дан оруп жыйноочу, силос оруп жыйноочу комбайндардан 12 данасы кызмат көрсөтүп жатат. Адистердин маалыматына ылайык, акыркы жылдары райондо жүгөр айдалган аянттар туруктуу көбөйүүдө. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 1100 гектарга кеңейген. Мал чарбасын өнүктүрүүдө сапаттуу тоют өзгөчө мааниге ээ. Ал эми силос кыш мезгилиндеги негизги тоюттун бири болуп саналат. Нурасан Бактыбеков, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу. Өлкө аймактарында социалдык объекттердин курулуштары белгиленген графиктен калбай өз нугунда жүрүп жатат. Алсак президенттин тапшырмасы менен Ош шаарында бир убакта салынып жаткан 10 объектинин курулушу активдүү жүрүүдө. Жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берүү тапшырмасы коюлган мектептер менен кошумча окуу корпустар кайсы этапка жетип калды? Кабарчыбыздын материалында.
Ош шаарында 100 жылдык тарыхы бар Ломоносов мектеби жаңы имараттуу болот. Бул президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош шаарында курулуп жаткан 10 мектептин бири. 1000 окуучуга ылайыкташып курулуп жаткан мектеп жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. Азыр мектептин курулушу 70%га жыйынтыкталып калды. Кандай жүрүп Жумуш 2 смен болуп атат. Азыр кладка жүрүп атат. Бизде 4-нчы этажга келип калдык. Şu вакытта электромонтаж бардыгы бүттү 3-нчы этажга чейин. Азыр крыша менен фермаларды коюп атабыз. Турукташтыруу фондунун эсебинен өзгөчө көзөмөлдө салынып жаткан 10 мектептин курулуштары кайсы этапка жетти? Озгур айылынын балдар үчүн салынып жаткан Алыкулов мектебинин кошумча окуу корпусунун курулушу алдыда бара жатат. 312 орундуу 3 кабаттуу имараттын курулушу 65%га жетти. Ар бири 1200 орундуу болгон Салижан Жигитов, Ломоносов, Барба Алыкулов атындагы орто мектептердин курулуштары да 60%ды түзөт. Ушундай эле темпте Акбурак жаңы конушундагы сүрөттүү таштагы мектептердин курулуштары да бара жатат. Жомарт Бөкөнбаев мектебинин ашыкча жүктөмдү азайтуу үчүн курулуп жаткан 700 орундуу кошумча корпусу менен Ишкавандагы жана Сарызоо тилкесиндеги мектептердин курулуштары 55%га жыйынтыкталды. Бир жыл мурун түптөлгөн Энесай жаңы конушундагы 1000 орундуу мектептин курулушу 40%ды түздү. Жаңы имараттар биринчи кезекте өзгөчө муктаж болгон билим берүү мекемелерине салынып жатат. Буга чейин 3 нөмөт менен иштеп келген, бирок негизги имараты жарактуу мектептерге кошумча окуу корпустары каралса, окуучулардын өмүрүнө көптөн бери коркунуч жаратып келген эски мектептер болсо толугу менен булдурулуп, ордуларына жаңысы салынууда. Биздин биринчи корпусубуз мен жаңыдан ишке кирген мезгилде түшкөн, 1980-жылы түшкөн. Андан экинчи мектебибиз, экинчи корпусубуз 2000-жылы түшкөн. Ушундай мектептерде контрамаркада от чагат эле. Саар кирсек түтөйт эле. Ошондой мезгилде дагы мамлекетке кызмат кылалы, элге кызмат кылалы деп биз иштедик. Ошо эми Кудайга шүгүр мындай жаңы мектеп түшүп атканына өтө кубанычтамын мен. Бул дагы болсо коомдун, замандын өнүккөнү деп ойлойбуз. Социалдык объектилер окуучулардын коопсуздугу, ден соолугу жана сапаттуу билим алуусу үчүн бардык шарттарды камтуу менен курулууда. Мурдагы советтик стандарттардан айырмаланып, жаңы талаптарга жооп берет. Фундаментти коюп, анан стенаны көтөрүп, анан монолиттик жумуштар кетсе, азыр биринчи каркас көтөрүлөт, мындайча айтканда скелети көтөрүлөт, андан кийин перегороддор урулат. Бул 9 балдан жогорку сертификалык балга талаптарга жооп берет. Анан ички жасалгалоолорунда, сырткы жасалгалоолорунда эмелер айырмалар чоң мурункудан. Мурун onu өзүңүздөр көрүп тургандай базальчы жабыштырып туруп эле сыртынан травертин же декор берип туруп эле краска берип койчу элек. Азыр сыртынан негорючка аликобан деп коет, АКП панель. Ошондойлор жабыштырылып атат. Себеби азыр заман талабы ошондой болуп атат. 21-кылымга бүт эле азыркы мектептер мына президент тапшырмасы менен ошондой жакшы жасалат буюрса. Мектептердин баары президенттин тапшырмасы менен түзүлгөн график боюнча жаңы окуу жылына карата толук бүткөрүлүүгө тийиш. Бул мектептер толук ишке кирсе, Ош шаарындагы ашыкча жүктөмдүн 20-22%га чейин азайтуу күтүлүүдө. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, ЛТР, Ош шаары. Манас шаарында жаңы социалдык объектилердин курулушу уланууда. Алардын бири Конгантиев аймактык башкармалыгына караштуу Жаңы Арал айылында салынып жаткан 750 орундуу мектеп. Буга чейин айылдагы балдар билим алуу үчүн шаарга жана коңшу айылдарга каттап келишкен. Жаңы мектеп окуучулар үчүн гана эмес, ата-энелер үчүн да ыңгайлуу шарт түзөт. Курулуштун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Конгантиев аймактык башкармалыгындагы Жаңы Арал айылында курулуп жаткан 750 орундуу мектептин курулушуна келдик. Бул 4000 конуштуу айылдын окуучулары буга чейин мектеп жок болгондугуна байланыштуу шаарга же болбосо коңшу айылдардагы мектептерге барып билим алышкан. Бул мектептин курулушу бүткөн соң ушул эле айылдын балдары эмес, коңшу айылдын балдары дагы келип билим алганга шарт жаралат. Жаңы Арал айылында мектептин жоктугу көп жылдан бери чечилбей келген маселелердин бири болчу. Айылдын окуучулары күн сайын башка аймактарга барып билим алууга аргасыз эле.
Эми бул көйгөй жаңы мектептин курулушу менен чечилмекчи. Учурда курулуш иштеринде жумушчулар кызуу эмгектерип жатышат. Буга чейинки тургундардын балдары шаардагы ар кайсы мектептерге барып окушат эле. Анан кийин тургундардын муктаждыгы өтө эме болчу да, мындай муктаждыгы өтө чоң эле да ал жердечи. Анан ошо шаардык кеңештин айрым депутаттарынын сунуштары, ошо жергиликтүү тургундардын кайрадан жазган арыз кайрылууларынын негизинде ошо жерге мектеп куруу пландалып бүгүнкү күндө ишке ашууда. Жаңы мектеп 7 корпустан турат. Курулуш иштерин Алым ата жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүүдө. Долбоор мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Курулуш иштеринин жүрүшү боюнча объекти жыл соңуна чейин бүткөрүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Бир моментте 750 окуучу окуй турган заманбап мектеп десек болот. Азыркы күндө жумушчу топто айта кетсек 90дон ашык бала иштеп жатат. Техникаларды айта кетсек 6 техника, прораб бардыгы өзүнүн нормативинде курулуп жатат. Манас шаарында быйыл билим берүү тармагында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда. Жалпысынан 8 мектептин курулушу жүрүп жатат. Кала башчысынын айтымында түптөп жаткан имараттардын 3-өсү кошумча болсо, 5-өө жаңы мектеп катары курулууда. Жаңы объектилердин курулушу шаардагы окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Жаңы окуу жылынын ачылышына 8 мектеп ачылат, жаңыдан курулуп. Ал эми бир мектебибиз болсо, жылдын аягына чейин Мамателиев орто мектеби ал. Андан сырткары мына биздин президентибиздин Акылман мектеби дагы быйылкы жылы курулуп бүтүп, ошол жаңы окуу жылына ачылуу алдында турат. Азыр кызуу иштерди жүрүп атат. Президентибиздин турукташтыруу фондунан Акылман мектеби, калгандары мына биздин кыргыз курулуш аркылуу курулуп жатат бүгүн быйылкы жылда. Жаңы мектеп пайдаланууга берилсе, жүздөгөн окуучулар өз айылында билим алат. Бул Жаңы Арал айылынын тургундары үчүн көптөн күткөн маанилүү социалдык объекттердин бири болуп калат. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Манас шаары. Азыр болсо программасынын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Алгач анын кыскача түрмөгү менен таанышалыңыздар. Баткендеги жаратылыш газы эмнеге пайдаланылбайт? Кабарчыбыздын иликтөөсү. Бишкекте кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүүдөгү эл аралык тажрыйба талкууланды. Алай районунда акыркы 4 жылда 1687 үй бүлө социалдык келишим аркылуу кайтарымсыз каражат алды. Алардын жашоосу жакшырып жатабы? Баткен облусунун Кадамжай районунда пайдаланылбай турган газ скважиналары жайгашкан аймак бар. Бирок ал жактагы көгүлтүр от ушул күндө жөн эле абага таркап, эч кимге пайдасы тийбейт. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар бир канча жолу бийлик өкүлдөрүнө айтканы менен азырынча иштетиле элек. Газ чыккан аймакты кабарчыбыз көрүп, элдин жана жергиликтүү бийликтин оюн угуп келди. Мына урматтуу туугандар, Пидев аймагындагы 6 скважинанын бирөөсүнөн ушинтип газ чыгып аткан экен, келип көрдүк. Оозун жаап бекитип койгон, бирок ошо бекиткен жерден чыгып аткан газдын напорун карагыла. Өтө күчтүү. Бул видеону бир жыл мурун жергиликтүү тургун тартып, интернет аркылуу коомчулукка жарыялаган. Андан кийин облус башчысы баш болгон жетекчилер келип, газдын корун аныктоо үчүн чечимдер кабыл алынган экен. Негизги себептерден газды элге таратып берүүгө, элге ушу байлыкты элге берүүгө мен кызыктармын. Шуга кызыгып, өзүмдүн артымдан да кызыктар болуп, былтырдан бери келип ушул маселени айтам да. Анан дагы азыр жогорку жактагыларга дагы өзүбүздүн деңгээлде же болбосо областтык деңгээлде чечилбесе, президенттикке дагы ушул маселени чечип, биз элибизди ушу көгүлтүр от менен камсыздасак. Мен азыр Кадамжай районундагы Баткен нефтегаз ишканасына караштуу газ чугучу куурдун жанында турам. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде азыр газ зуулдап чыгып турат, үзгүлтүксүз. Анткени ушул куурдун бекитмеси ушу селден зыян тартып, талкаланып бузулуп калгандыктан азыр газ үзгүлтүксүз түнү күнү ушул жерде чыгып турат. Бул кандай коркунуч бар, кандай кооптулук бар? Муну мантыкча коркунуч бар да. Мына койчулар эмне жандырып берсе, бул скважина жарылып кетиши мүмкүн. Күйсө токтобой калабы? Күйсө токтобой, бак кызып турма, темирде кызып туруп жарып бериши мүмкүн скважинаны.
Жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймактагы газды Совет доорунда Өзбекстан иштетип, элди газ менен камсыздаган. Азыр эми мында көгүлтүр отту өндүрүү токтоп, жыл өткөн сайын көпчүлүк тетиктери жараксыз абалга келүүдө. Азыркы мезгилде бери основной лёг нефть чыгат. Газовый скверлер көп мерде. Бирок иштеткенге каражат керек, техника керек, газобраный газоспециалисттер керек мерге. Кадамжай районундагы пайдаланылбай жаткан газды жергиликтүү эл айтып, барбаган жери калган эмес. Ал эми райондук бийлик тарабынан газдын запасын аныктоо боюнча иш-чаралар кабыл алынып, тийиштүү министрликтерге изилдөө жүргүзүү боюнча сунуш каттар жиберилген. Бүгүнкү күндө изилдөө иштери жүргүзүлүп атат да, ошо негизи канча запас бар, кандай бар, ошо негизде иш-чаралар жүрөт да мынанычы. Совет доорунда бул аймакта 200гө жакын газ скважиналары иштеп, миллиондогон калкы бар Фергана облусуна жеткен экен. Бирок азырда көгүлтүр оттун кору көп экенине ишенген элдин бул аймактан үмүтү чоң. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Кылмыштуу кирешени адалдоого каршы аракеттенүүдө нотариустар маанилүү роль ойнойт. Анткени легалдаштырууну кыймылсыз мүлккө байланыштуу иш аракеттер менен же башка юридикалык операциялар аркылуу ишке ашыргандар бар. Мындан улам 11 мамлекеттин өкүлдөрү тажрыйба алмашып, натыйжалуу механизмдерди талкуулашты. Кыргызстанда бул багытта абал кандай? Кабарчыбыз баяндайт. Нотариат кылмыштуу кирешени адалдоого жолтоо боло алат. 2025-жылы нотариалдык иш-аракеттерди жасоодо шек жараткан 4 учур аныкталып, кирешени легалдаштырууга бөгөт коюлган. Кандайдыр бир мүлк сатып алып атсаңыз, ошо мүлк менен өзүңүзгө жанагы которуу үчүн келип, же болбосо бирөөгө акча каражат берип жатсаңыз, нотариус сизге суроо узатышы мүмкүн. Бул кирешени кайдан тапкансыз деп. Ошон үчүн биздин жарандарга да келечекте өзлөрүнүн таап аткан кирешелерин адалдоо бул эң негизги нерсе. Ошо адалдоо менен биз ачыктыкка, тазалыкка чыгабыз да. Кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүүдө санарип технологиялар олуттуу роль ойнойт. Кыргызстанда электрондук нотариат тутуму ишке киргизилген. Аталган система нотариалдык иш-аракеттерди электрондук түрдө жүргүзүүгө жана жасалма документтерди тез аныктоого жол берет. Бизде электрондук нотариатта көптөгөн цифровизация жагынан жакшы защита кылган элементтерибиз көп. Бул ошол эле биздин Face ID элементи, отпечаток пальца деп коет. Азыркы учурда системада документтерди эгерде документтердин баардыгын текшерген жагынан да карай турган болсок, бул автоматизированный системанын негизинде документтердин баардык тууралуугу же тууралуу эместиги, жарандын өзү келгендиги же келбегендиги боюнча баардык чаралар көрүлгөн. Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүүдө нотариус кесибинин негизги ролу Бишкекте талкууланды. Эл аралык конференцияга Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан жана Европа өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышып, дүйнөдөгү ийгиликтүү тажрыйбалар талданды. Учурда Мексикада 4500 нотариус иштейт. Ал жакта кылмыштуу кирешени адалдаштырууну алдын ала турган айрым эрежелер бар. Атайын программа менен иштешет. Ал тутум кишинин өздүгүн аныктоодон баштап, каражат кимге кеткенин аныктайт. Бул кардарларга жана жасалып жаткан нотариалдык иш-аракеттерге карата тийиштүү текшерүү жүргүзүүбүздү талап кылат. Болбосо $20,000 чейин айып пул бар. Ошондуктан биздин ишмердүүлүгүбүз кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну алдын алууда мамлекет менен тыгыз иш алып баруу болуп эсептелет. Ушу тапта дүйнөдө кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүүдө санариптештирүүгө басым жасалууда. Алсак чат-бот, онлайн портал, видеоконференция режиминде аралыктан идентификациялоо жана башкалар киргизилүүдө. Бул боюнча эл аралык конференциянын катышуучулары тажрыйбаларын бөлүшүштү. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 60 мамлекеттик 500дөн ашык жеке нотариус иш алып барат. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.
Бул арада Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова административдик соттордун судьялары менен онлайн кеңешме өткөрдү. Жолугушууда сот өндүрүшүнүн сапатын жогорулатуу, соттук практиканы бирдей колдонуу жана 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында соттук актылардын жокко чыгарылышынын себептери талкууланды. Ошондой эле жер тилкелерин берүү жана алып коюу, кыймылсыз мүлктү мамлекеттик каттоо боюнча иштердин соттук практикасына өзгөчө көңүл бурулду. Бул багыттагы көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда октябрь айында тегерек стол өтөөрү мерчемделүүдө. Экинчи инстанциялык соттор боюнча ала турган болсом, кыскача сиздерге маалымат ошол каралган иштердин сапаты боюнча Бишкек шаардык соту 362 иш апелляциялык инстанцияда караган. Анын ичинен кассациялык инстанцияга 142 иш даттанылган. Кассациялык инстанцияда жалпы даттанылганы 142, күчүндө калганы 110 иш, бузулганы 29, токтотулганы 3. Ош шаарынын тургуну Нурпаша Кайыпбердиева 33 жаштагы кызынын Россияда каза болушунун жагдайын тактоого көмөк көрсөтүүнү өтүнүп, тиешелүү органдарга кайрылды. Маркум жалгыз бой эне болгон, артында 3 баласы калган. Эненин айтымында кызы менен акыркы жолу ушул жылдын 8 майында сүйлөшкөн. Андан кийин байланышка чыга албай калышкан. 12 майда маркумдун эжеси аны издеп барганда, кыз жашаган батирдеги жашоочулардын бири анын үйдө жок экенин билдирген. 18 майда ошол эле адам батирден жагымсыз жыт чыгып жатканын айтып, үй ээси чакырылган. Батир текшерилгенде аялдын сөөгү дивандын астынан табылган. Бул факты боюнча ошол батирде жашаган балдардын бири шектүү катары кармалган. Эненин айтымында батирде жашаган дагы бир жигит 11 майдан 12 майга караган түнү Кыргызстанга чыгып кеткени аныкталган. Ал анын окуяга тиешеси же күбө катары маалыматы болушу мүмкүн деп эсептеп, Ички иштер министрлигинен аны таап, тиешелүү маалыматтарды тактап берүүнү суранууда. Мындай жанын кантип чыркыратып өлтүргөнмүш. Ошо баланы оозунан уксам деген үмүт менен ушу бала бир кармалып калар бекен деген үмүт менен ушинтип кайрылууга чыгам. Эгерде менин сөзүмдү угуп аткандар болсо, ушу президентке жеткирип коюшуңуздарды суранам сиздерден.